Мен азыр Талас Нылды Покровка жолунда турам. Бул жерде Нылды жана Сасык булак айылдарын бириктирген жол жасалып жатат. Бул жакта 2 күндөн бери иш кызуу жүрүп, 2 чакырымдан ашык жол жасалып калыптыр. Мындан ары Чоң Капкага чейин дагы канча жерде жол жасалат? Бул боюнча маалымат алуу үчүн Жол чыгарма департаментинин Талас облустук номер 3 бөлүмүнүн башчысынан Кубандык Керимбаевтан сурайбыз. Саламатсызбы? Бул жакта иш кызуу жүрүп жаткан экен. Кандай жумуштар жасалып жатат? Кенен маалымат берсеңиз. Саламатсыздарбы? Урматтуу Талас областынын тургундары, бүгүнкү күндө Жол чыгарма департаментинин бизге бөлүп берген титулдук тизменин 25 километр берген. Анын ичинен ушул Талас Нылды Покровка жолуна Нылды менен Сарыбулактын ортосуна 3 километр кирген. Бүгүнкү күнгө 2,1 километрин аткарып койдук. Мына өзүңүздөр көргөндөй дагы иш уланууда. Буюрса 1-2 күндө бул жумушту жыйынтыктайбыз. Кубандык Омарович, бул Талас району менен Манас районун бириктирген экинчи стратегиялык жол. Анан бул жолдун абалы мурда кандай экенин бардыгыбыз билебиз. Анан бул жол дагы Чоң Капкага чейин жасоо иштери кандай пландар бар, ошол туурасында айта кетсеңиз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул жолго Талас Нылды Покровка жолу бул Талас тарабынан айтылат. Покровка тарабынан Тарас Покровка кайын айтылат. Баары эле бир жол, жалпы узундугу 75 километр, анын 23 километри деп 19-тун балансында турат, калганы деп 48-тин балансында турат. Талас областынын центри менен Манас районунун Чоң Капка КППга чыкканга жолду кошуу. Бүгүн Кудай буйрса ушул 3 километр аткарып бүтө турган болсок, Тарас Покровка кайыңды жагынан деп 48 аркылуу дагы 3 километр жол салынат. Туура эле ушундай иш кызуу жүрүп атат аерде азыр. Бүгүн эртең бүтөбүз деген аракетте болуп атабыз. 1-2 жылдын ичинде бул жолдун баары сонун акыбалга келип калат деген ойдомун. Талас Нылды Покровка жолу курулганы асфальт басылган эмес. Жергиликтүү тургундар дээрлик чейрек кылым таштак жол аркылуу каттап келген. Эми ташыркаган татаал жолдор артта калып, заңгыраган асфальт басылып жатканына жергиликтүү тургундар кубанууда. Таза эле жаман жол болчу. Биз ушул болгону 16 километр жерди 40 мүнөттө басып өтчүк. Жол ыңгайлуу, абдан сонун, эч кыйынчылык жок. Мурдагыдай чаң эмес, машина таза. Мурдагыдай көп сынбай да калды машинелер. Мурда улам эле жолдун бужугунан кадагойлор кетип эле кайра ремонтко барып атчык. Жаман таштардан дөңгөлөктөр жарылып атчы. Кудайга шүгүр, жакшы эле азыр. Бул жол менен катар эле Талас облусунун бир катар айыл аймактарында да жол куруу иштери кызуу жүрүп жатат. Алардын сап башында Суу Самыр Талас Тарас эл аралык жолу да бар. Мындан сырткары Жол чыгарма департаментинин Талас облустук номер 3 аймактык бөлүмү быйылкы жылы облус аймагы боюнча 103 чакырымдан ашуун жолду оңдоону пландаган. Быйылкы жылы 25 километр титулдун эсебинен 78,7 километр капитал салымдардын эсебинен бизге тапшырма коюлган. Титулдук тизмени Кудай буйрса бир 10 чакты күндүн ичинде аяктап бүтөбүз. Капитал салымдардын эсебинен жасап жатабыз. Бизде мурун ушундай акыбал эле завод бизди күтчү да. Азыр биз заводду күтүп калдык. Себеби мына жол салынгандан тышкары дагы 7-8 объекти стартта турат. Баардык основалары жасалган, баардыгынын даярдыкта бар. Эки завод физически жетишпей калат бүгүнкү күндө. Асфальтка жетишинче мүмкүн болушунча аракет кылып басып атабыз. Жол курууга пайдаланылып жаткан материалдардын баары лабораториялык изилдөөдөн соң гана колдонулуп жатканын адистер белгилешет. Заводдордун сертификаттары бар, эки заводдун тең. Материалдарды лаборатория анализден өткүзгөнбүз. Күнүгө ушул жумуш болуп аткан жердин башына барып, сөзсүз түрдө көзөмөл кылып, сапатына да көңүл буруп карап атабыз. Мен турган жер Талас Тарас Суу Самыр жолунун талаш шаары бүтүп, Бакайата району башталган жер. Бул жолду реконструкциялоонун 4-фазасы болуп жатат. Азыркы учурда бул жолду ремонт иштерин баштоо үчүн жол жээктеги бак дарактарды алып, жолду кеңейтүү иштери жасалып жатат. Айжамал Байырбек кызы, Элхан Арыстанбеков, Зина Ахматова, Талас облусу.